Туугандар, ассаламу алейкум. Жалпы катталуучулар, Нуркей YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен саламатсыздарбы, урматтуу биздин катталуучулар. Бишкек шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз. Буюрса бүгүн 29 число, 6-ай 2023 жыл, Бишкек убактысы боюнча эртең менен саат 8:30. Туугандар, бул видео өзгөчө ушул биздин Кореядан машина алып келген бир туугандар үчүн болмокчу. Растамошка. Биз кече Kia Kasem кече айт күнү, Курбан айт күнү 4:30 кирген. Ал боюнча шортсга видео тартканбыз. Эми сиздерге буюрса бул чыгарылышта только Растамошка боюнча. Растамошкада биринчи жолу машина алып келип, өздөрүнө машина алдырып, Растамошка кылып аткан туугандарга кичине болсо дагы жол жоболорун көрсөтүп өтөбүз. Сиздер болсо жайлуураак отуруп алып бизди кеңири тамаша кылыңыздар. Анан мен сиздерге бүт жол жоболорун азыркайсын сурап аттыңыздар эле. Мына Чүй көчөсү, бул Чолпанатинский. Так, өйдө жака Горький тарапка буруласыздар. Онда эки жактуу жол, чоң жол. Сол жакта милицейский академия болуп калат, могу жагында. БВШ деп коет. Азыр биз түз жүрөбүз дагы. Мостун астынан оң жакка бурулабыз. Растамошка бүт ушул жерде болот. Кореядан, Дубайдан келген автоунаалар, контейнерлер да ушул жерден түшөт. Бул жерден оңго чыгабыз. Аке. Сиздер ошондо бияктан Чолпанатинскийден чыгып туруп эле сразу но жол менен айдайсыздар. Бул жака келгенде мына ушул оң жактагы ворота туугандар. Мына Lexus турат. Бул жактан дальше сурайбыз. Ау! 4 машинада? О, 4. 5. Бирге көзө, дос. 5 машина экен. Кандай кылдык? Жерге күчөп атат экенде, бутка азыр мединга экен машинасын алат. Самоходто меники. Молун артынан эле бирөө туксак болот да. Майорга да? Жок, койсо болот, но нежелательно да, мондай койбой болот деп атпайбы? Так, в общем, бул жака киребиз азыр. Кирип, товар получил деген бир кагаз бар экен. Биз эле биринчи жолу келишибиз. Бул жактан ал кагазды алып туруп, анан дальше Растамошкага караңыздар машиналерди. Бирөө. Сенде мо тетино кузайдын ажаны тети. Бурчка, жакын кой мондай. Телефонун жазып кой, өзүмдөн личный телефон. Айтыңа номер. Алла разы болсун. Место тауып киргизди. Так, дальше кеттик азыр. Так, бул видеону туугандар, мына жака ушул товар получил деген документти алыш үчүн, что стоянкада туруш керек машина, нерастаможенный машиналар. Анан бул жерге мындай видео тартат экенсиздер. Мынакей. Стоянка. Эми мен бул ушул видеону именно ушул жака көргөзүш үчүн тартып атам. Мынакей, машинанын тегерек четин айландырып тартасыздар. Тегерек четин айландырып, анан могу жерде эшикте вин-код болот. Ушу вин-кодду тартабы эшиктеги? Мынакей. Монтип тартасыздар. Оппа. Кеттик, эми документтерди алып жүр. Ушул видеону азыр ичкериге көрсөтөбүз. Так, ошол жердеги таможняга келдик. Азыр ДВХ алабыз. Анан дальше байкелер.
Бұл процесс негізінен бір 3-4 саат уақытты алады екен туғандар. Өзіңіздер алып келіп растамошка қылсаңыздар, бірінші ошо видеода көргөнүңүздөрдөй ушу стоянкадан башталат экен. Стоянкага алып кирип туруп, ал жерден кагаз берет экен. Товар получил деген ушундай кагазды берип, ал жерден видеого тартат экенсиздер машинаңыздарды. Ошол видеодагы керек экен, бул жака растамошка кылып аткан жерде досмотрга керек экен. Действительно машина стоянкага кирди деген далил экен да. Анан в общем ошол стоянкага келип туруп эле сурай бересиздер. Сураганда бул жака таможняга жөнөтөт. Таможняга келгенде өзү элдерден сурап эле растамошканы кылып алсаңыздар болот экен. Биздин ошол 2018 3 куб газ менен жүргөн К7 274 миң төлөдүк. 3147 доллар болду тугандар. Анан бул жакта таможняда дагы баягы өзү кыргыздар раса учар калкпыз да. Мындай бир окошкада документин берип жасатып атат, экинчи окошкага очередке тура калат, үчүнчүсүнө тура калат, ушинтип ошондой нерселер көбүрөөк болот экен. Анан нар жагынан таможниктин таанышы келе калат, же болбосо туғаны келе калат дагы астынан документин сала калат, аныкын жасап, кыскасын айтканда тытынып эле ушу 2-3 саат ичинде бүтүрмөй экен да. Биз эртең менен саат 9-да баштаганбыз, буюрса азыр саат 11:30 болду. 1 саат обед учурунда күттүк. Ошондо бир 3,5 саат убактыбыз кетти. Топпа. 3,5 саат убактыбыз кетти. Эгерде ушул биринчилерден болуп келип аткан биздин көрүүчүлөр болсо, келип эле өзүңүздөр жакшынакай растамошка кылып, анан дальше кете бересиздер. Келип эле сурасаңыздар, бар жогун айтат, документ кайсы окошкага киресиң, андан кийин кайсынысына, ушундай тугандар. Эгерде видео жаккан болсо, бир-бирден лайк коюп коюңуздар, 1,5-га пайдасы тийип калсын деп, атай ушул биздин көрүүчүлөр үчүн видео тартып отурабыз. Сиздерге мен Нурумбет Махаматалиев кызмат кылдым. Анан перегон боюнча Владивостоктон Кыргызстанга, Кыргызстандан Москвага водитель керек болсо чала бересиздер. Мен өзүмдүн иним бар, ишеничтүү, ошо Владивостоктон ошол К7 айдап келген. Ал жагын мага WhatsAppка личкага жазып бересиздер. Бизге кызмат болсо 24 саат бою биз кызматтабыз. WhatsApp номерибиз иштеп турат. Мен дагы бир өкүндүрүп аткан нерсе. Мен артындагы машиналарды көрдүңүздөр да. Жаңы 2020, 21, 22, 23 жылкы жаңы комфортный машиналар баягы Кыргызстандан растамошка болуп, Россияга кирип кетип атат. Ал эми Россиядан бизге эски Жигули, Nexia деген ушундай машиналар кирип атат. Мен азыр бир өкүндүрүп турган жери ушул. Бул боюнча дагы отдельный видео болот тугандар алдыда. Каналга катталып, бир-бир сыйра лайк коюп коюңуздар. Ийгилик барыңыздарга.